Барыңыздарга салам. Бүгүн сиздер менен профитроль эклерин рецепти менен бөлүшөм. Канча жылдан бери бир гана ушул рецепт менен жасайм. Бир жасаган окшот, сиз да сөзсүз жасап көрүңүз. Ал эми менин каналыма катталып лайк басканды унутпаңыз. Заварной тесто жасайбыз. Рецепт аябай эле оңой, баардык үйдө табылуучу азыктардан жасалат. Ал эми керектүү граммдарын мен описанияга жазып коёмун. Кургак таза посудабызга сүт, суу, туз, сахар, сливочный маслобузду кошуп плиткага коебуз. Плитканын жанынан чыкпай майыбыз эригенге чейин жана сүтүбүз ысыганга чейин карап турабыз. Кайнатып салбайбыз сүттү. Ушинтип ысып келе жатканда унубузду кошуп жакшылап аралаштырабыз. Деревянный лопатка алыңыздар, сизге ыңгайлуу болот. Ушинтип бат-баттан жакшылап аралаштырасыздар. Качан даяр болгонун билебиз. Табактын түбүнө камырыбыз жармашып баштаганда уже даяр болот. Комочугу жок болгонго чейин жакшылап аралаштырасыздар. Мындай налет болуп баштайт. Ошол кезде камырыңыз даяр болот. Камырыбызды жакшылап муздатып, бир жумурткадан кошобуз. Эмнеге камырды муздатабыз? Анткени жумуртка кошкондо жумурткаңыз ысык камырда бышып кетпеш керек. Заварной тесто бул лишний влаганы жаман көрөт. Ошол үчүн бир-бирден жумуртканы кошуп, тестаңыз ушундай состоянияга келгенге чейин жумуртка кошосуздар. 3-4 деп жазып койдум, мен 3-өөнү коштум. Жумуртканын чоң кичинесинен байланыштуу. Заварной тестобуз даяр. Алдын ала ушундай кондитерский мешокко насаткабызды салып даярдап алабыз дагы. Камырды салып, пергамент кагазына ушинтип видеодогудай отургузуп чыгасыздар. Мен 2 формада кылдым. Бирөөнү ушундай узун, бирөөнү тоголок кылып. Негизи көптөр эклери деп айтат, бирөөлөр профитроли деп айтат. Мага көбүнчө эклери деп айткан жагат. Мен өз духовкамда 160 градуста 25 мүнөттүн ичинде бышырып алдым. Сиз өз духовкаңызга карайсыз. Бышып жатканда эч качан духовканы ачпаңыздар. Анткени ичине воздух кирип, профитролуңуз отуруп калышы мүмкүн. Заварной тестобуз даяр болгонго чейин заварной крем жасайбыз. Бизге сүт керектелет. Табагыбызга сүттү коюп плиткага коюп алабыз дагы. Өзүнчө посудага сахар, un, крахмал, бир жумуртканы кошуп жакшылап аралаштырып аласыздар, смес кылып. Андан кийин сүтүбүз ушинтип ысып келе жатканда, кайнатпайсыздар, ысып келе жатканда яичный смесибизди кошуп жакшылап аралаштырып турасыздар. Плитканын жанынан кетпеңиздер. Өзү коюу состоянияга келет. Ошондо плиткадан алып, өзүнчө посудага куюп, контакт жабып коесуздар. Муздаганга чейин күтүңүздөр. Профитроль эклерибиз даяр болуп чыкты. Жакшылап муздатабыз дагы, ичине начинкасын салабыз. Азыр бирөө начинкасын салбай сиздерге көргөзүп берем. Ичи борсоктукундай воздух болуш керек. Идеальный профитролдун ичи. Даяр болгон муздаган кремибизди кондитерский мешокко салып, ошентип акырын бир жерин тешип алабыз дагы, ичине крем салып чыгабыз. Даяр болгон профитроль эклерибизге сахарный пудраны себип дагы жесеңиздер болот. Ал эми мен сиздерге азыр шоколадка малып көргөзүп берем. Менде 2 түр шоколад, бирөө ак, бирөө кара шоколад. Водяной баняда эритип алдым дагы, кичине растительный масло кошуп, шоколадты суюк кылып алдым, малганга ыңгайлуу болсун деп. Ушинтип шоколадка малабыз дагы, үстүнө кез келген орех болобу, кокосовая стружка болобу же түстүү бир посыпкалар болобу, өзүңүздүн каалооңузга жараша коздой берсеңиз болот. Биздин профитроли даяр. Сөз жасап көрүңүздөр. Үйдөгү бар азыктар менен жасалат. Эч кандай кыйынчылыгы жок. Даамы аябай даамдуу болот. Бир жегенде эле жегиң келет. Кыздар, сөз жасап көрүңүздөр. Эч кандай химикатсыз, бардыгы үй шартында, креми да, тестосы да бардыгы жасалат. Сөз жасап көрүп, жакындарыңыздарды кубантыңыздар. Менин каналымда да кандай рецепттерди көргүңүз келет, комментарийге сөз жаза кетиңиз. Ал эми менин каналыма катталып лайк басканды унутпаңыз. Анткени эч бир кондитер айтпаган рецепттер менен бөлүшөм.